Бишкекте аялды биринчи унаа өлтүрө сүзүп, экинчиси тепселеп кетти. Бишкекте айдоочу жолдон өтүп бара жаткан кызды өлтүрө сүздү. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Жол кырсыгы бүгүн 18-ноябрда эртең менен саат 8:00 болгон. X-Trail үлгүсүндө унаа өтүп бара жаткан кызды сүзгөндө артында келе жаткан башка унаа токтогонго жетишпей кызды тепселеп кеткен. Жабырлануучу алган жараатынан улам окуя болгон жерден дароо жан берген. Учурда маркумдун өздүгү такталууда. Жеринде ыкчам тергөө тобу иш алып барууда. Бишкекте 5 автоунаа кагышты. Борбор калаадагы 5 автоунаа кагышкан жол кырсыгынан кийин тартылган видео Короче телеграм-каналына жарыяланды. Көбүнүн айтымында окуя кечээ 17-ноябрда саат 22:45 чамасында Жибек жолу жана Жаш гвардия проспектилеринин кесилишинде болгон. Бишкектин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын нөөмөт бөлүмү кырсык болгонун тастыктап, жеринде инспекторлордун иштегенин билдирди. Жабыркагандар боюнча азырынча маалымат жок. Учурда кырсыкка аралашкан унаалардын баары айып короого киргизилди.